Биздин темабыз дарыянын түзүлүшү жана анын тиричилиги. Биз азыр дарыянын түзүлүшү жана анын тиричилиги боюнча бир нече багытта маалыматтарды алабыз. Биринчи, дарыянын суу алышы. Дарыя суусун ар кандай типте чогултат экен. Алардын эң биринчиси бул кардын эриши. Жаан жааганда суу чогултат экен. Жер астындагы суулардан. Суусун чогултат экен. Жана айрым дарыялар бул аралаш суусун топтойт экен. Кардын эришинен да, жаандын жаашынан да, жер астында суулардан дагы өзүнүн суусун топтойт экен. Муну биз дарыянын суу алышы дейт экенбиз. Экинчи, дарыянын режими. Дарыянын режими деп эмнени айтат экенбиз? Дарыянын режими өзү 3 топко бөлүнөт экен. Биринчи бул жазында ташкындоочу дарыя, жайында ташкындоочу дарыя, жана ташкын режимдүү дарыялар. Дайыма ташкын режимдүү дарыялар болуп үчкө бөлүнөт экен. Мисалы үчүн жазында кайсы дарыялар ташкындайт экен? Мисалы үчүн Волга, Днепр, Калма дарыялары ташкындайт экен. Ал эми жайында болсо Амур дарыясы ташкындайт экен. Ал эми дайыма ташкын режимдүү дарыя болсо, бул Кавказдагы, Кара деңиз жактагы дарыялар бул дайыма ташкын режимдеги дарыялар экен. Эми дарыянын бассейни деп эмнени айтат экенбиз? Дарыянын бассейни деп дарыя канча жерден суусун чогултса, муну биз дарыянын бассейни дейт экенбиз. Мисалы үчүн, мурунку жерде Байкал көлүнө куйган Селенга дарыясын алабыз. Селенга дарыясынын бассейнин карасаңар, бул Россиянын чек арасы жана Монголиянын чек арасынан өзүнүн суусун топтойт экен дагы. Демек, бул мурунку аянттын баардыгы тең дарыянын бассейни деп аталат экен. Демек, бул суу топтогон ареал. Бул дарыянын бассейни болот экен. Дарыя системасы деп эмнени айтып кеткенбиз? Дарыя системасы деп кайсы океанга куя турган болсо, мына ошонун системасына кирет экен. Демек, 4 океандын системасы бар экен. Демек, Түндүк Муз океандын дарыялар системасы, Инд океаныныкы, Атлантика океаныныкы, Тынч океандыкы жана суу агып чыкпай турган бассейндер. Буга Арал, Каспий деңиздери бул суу агып чыкпаган дарыянын бассейнине кирет экен. Кийинки маалыматыбыз болсо, дарыялардын агымына рельефтин таасири кандай тийгизет экен? Дарыя жана рельеф деп. Демек, түздүктөн аккан дарыялар жана тоолордон аккан дарыялар болуп биз экиге бөлүнөт. Тоолордон аккан дарыялардын азыр кандай өзгөчөлүктөрү болот экен? Тоолордон аккан дарыялардын эңкейиштиги деген болот экен. Эңкейиштикти биз математикалык жол менен табат экенбиз. Эгерде бул жерде тоонун бийиктиги 2000 метр болсо, суу ушул жерден башатын алса, ал агып келип этегинин бийиктиги 800 метр болсо, демек 2000ден 800дү алабыз, барабар болот 1200 метр. Демек, бул жерде дарыя суусунун эңкейиштиги 1200 метр болот экен. Бул эңкейиштиги. Ал эми дагы ошондой эле дарыянын жантайыңкылыгы деген түшүнүк бар экен.
дарыянын жантайыңкылыгы дегенди биз кандай эме кылат экенбиз? Узундугуна бөлүнгөн анын эңкейиштигинин чоңдугуну аташат. Мисалы, эгерде Волга дарыясынын узундугу 3531 километр болсо, анын 1 километрдеги эңкейиштиги барабар экен 254 метрге. Демек 254 метрди 3531ге бөлсөк барабар болот экен 7,2 сантиметр. Бул дарыянын жантайыңкылыгы. Жантайыңкылыгы бул өңдү кичине болгон дарыянын агымынын тездиги да жай болот. Демек биз жантайыңкылыгы менен эмнени эсептейт экенбиз? Дарыянын агымынын ылдамдыгын аныктасак болот экен. Тоолордогу дарыялардын жантайыңкылыгы чоң, ошондуктан мисалы үчүн алар өтө тез агат экен да. Мисалы, Терек дарыясынын 1 километр алыкта жантайыңкылыгы 5 метрге барар экен. Башкача айтканда 1 секундада 5 метр агат экен. Эми азыр биз дарыянын түзүлүшү менен таанышабыз. Дарыянын түзүлүшү. Дарыя мисалы үчүн мореки агып атат. Демек бул дарыянын өзүнүн ар бир агымынын аттары же болбосо анын дарыя өрөөнүн чоңоюшунун себептери болот экен да. Эң биринчи азыр мына мореки жерди карасак, мореки дарыя агып келип бурулган жерин бир деп белгилейли. Муну биз кабырыңкы бийик жээк дейт экенбиз. Биринчи кабырыңкы бийик жээк дейт экенбиз. Бул бир эле бетинде болбойт экен. Суу бурулган сайын кабырыңкы бийик жээктер пайда болот экен. Агын суулар тоо тектерин жеп жана сүрүп көп иш аткарат экен да. Бул процесс дарыянын эрозиясы деп аталат экен. Баш жактарында дарыянын жантайыңкылы бир гана чоң болуп, суу тез акканда ал көбүнчө өзүнүн нугун оюп тереңдетет экен. Ортоңку агымында жантайыңкылыгы аз болгон себептүү дарыя суу жээгинде пайда болгон сынык тектерди гана агызат экен. Чаттарында болсо дарыя сүрүлүп отуруп, жылмаланган тектерди сыныктарын агызып барып чөгөрөт экен. Майда таш, кум, ылай, бул шилендилер алювий деп аталат экен. Бул алювий мореки жерде топтолот экен. Мына мореки жээкте алювий, шилендилер топтолот экен. Экинчи бул алювий. Алювий бул шилендилер экен. Шилендилер экен. Алар дарыянын нугуна да чөгүп, бара-бара уңкул-чуңкулдар толтуруп, дарыянын түбүн тегиздейт экен да. Анын натыйжасында дарыянын узата кесилишинин көрүнүшү бара-бара бир калыпта созулган ири сызык сыяктуу көрүнөт экен. Дарыя узак убакыт бою жей берип, нугун абдан тереңдетип жибергендиктен бир кездерде ал мурда түзүлгөн жайылмасын суу кирген кезде каттай албай да калат экен да. Демек мореки суу агып аткан жер дарыянын нугу деп аталат экен. Үчүнчү бул дарыянын нугу. Дарыялар шилендилер агып отуруп, дарыянын ортосунда орекиндей аралчаларды пайда кылат экен. Муну биз төртүнчү дарыянын дельтасы дейт экенбиз. Дарыя ташкындаганда мына Бөөреки жээктен Бөөреки жээкке чейин аягат. Муну биз дарыянын сайроону дейт экенбиз. Дарыянын сайроону. Ал эми морекинде ийри буйру болуп агып аткан дарыянын нугун меандра дейт экенбиз. Алтынчы бул меандра.
бул дарыянын нугунун эри буйрусу. Так, дарыянын бардык жеринде эле суу бирдей топтолбойт экен. Мына бул жеринде болсо суу көбүрөөк болот экен. Бул терең жери дейт экенбиз. Ал эми могуреки жерлер болсо бул тайыз жерлер болуп эсептелинет экен. Бүгүн балдар биз дарыянын түзүлүшү жана тиричилиги жөнүндө кыскача маалымат алдык.